ККМ бул кассалык каражаттарды эсепке алуу, товарларды сатып алууну каттоо, кассалык чекти басып чыгаруу жана салык кызматына же операторго маалыматтарды жөнөтүү үчүн арналган контролдук кассалык машина. Салык кызматынын кызматкерлери ишкердик субъекттердин арасында алгылыктуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Субъекттерге ККМди ким колдонуу керектиги, аларды кайдан жана кантип сатып алса болот, бул аппараттарды колдонуунун кандай артыкчылыктары бар экендиги тууралуу маалымат берилүүдө. Борбордук базарда орун алган Сатыкей азык-түлүк дүкөнүндө кардарлардын саны арбын. Мындан улам мында ККМ аппараттарын пайдалануу өз тартибинде ишке ашырылган. Ордо соода борборунда ККМ менен иштөө март айында башталган. Кардардын сатып алган товарына чек басып беришип, соода кылгандарга ар дайым чек талап кылууну сунушташат. Бул аппарат менен биз марттан бери колдонобуз. Азыр салыктын өзүнүн бир эмеси болот. Канекен мындай квартира ойнотот, ошону элдер ошону телевидениеден көрөтпү же информация бар да элдечи салык жөнүндө уже кадимкидей бар. Сурашат. Беребиз, суратпай эле аракет кылабыз. ККМди соода жана коомдук тамактануу түйүндөрү, дарыканалар, авиакассалар, май куюучу жайлар, интернет дүкөндөрү, ошондой эле калкка кызмат көрсөтүүчү жана калк менен накталай же накталай эмес эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруучу субъекттер колдонушу керек. Учурда ККМдин 2 түрү колдонулууда. Маалыматтарды онлайн өткөрүп берүү модулу бар. Фискалдык эс тутуму менен кадимки кассалык аппараттан тышкары ККМ тиркеме түрүндө да болот. Ал смартфонго, планшетке же компьютерге орнотулат. Ошол эле учурда программалык ККМди жүктөп алуу акысыз жүргүзүлөт. Ишкерге керектөөчүлөргө чек берүү үчүн чек чыгаруучу принтер сатып алуу жетиштүү. Азыркы күндө 8 миллионго чейинкилер салык кызматынан толук түрдө бошотулган. Же бул салык кызматынан эле бошотулган болгондо булар соцфонд боюнча соцфонддордун төлөп турушат. Агер салык кызматы 8 миллиондон ашкандардыкын эндиги жылдан баштап 1% баштап төлөй башташат. Азыркы күндө 20 квадраттан ашкандардын баары касса аппарат менен иштешип атат. Булар өздөрү регистрация кылышып салык кызматына. Эгерде 8 миллионго чейинки эдин налог болсо, ошондого чейинкилердин баардыгы 0 ставка менен салыктан бошотулган. ККМди жаңы стандарттар менен колдонуу мамлекетке гана эмес, ак ниет салык төлөөчүлөргө да сезилерлик пайда алып келет. Ачык фискалдык система түзүлүп, салык төлөөчүлөр үчүн жагымдуу атаандаштык чөйрөсү түзүлөт. Адилет бизнести көзөмөлдөөнүн ар кандай формалары кыскарат. Ошондой эле керектөөчүлөрдүн укугу корголот. Өз кезегинде жарандарда соода кылганда ар дайым чекти талап кылышы керек. Ошондой эле мамлекеттик салык кызматы ойнотуп жаткан лотереяга да катыша алышат. Бизде азыр Талас шаары боюнча жалпысынан 678 кассовый аппарат катталып жана иштеп атат да. Урматтуу кардарлар, мына сиздер ар бир Талас шаарындагы соода түйүндөрүнөн соода кылып жатасыздар. Ошондо соода кылып атып, мисалы үчүн 1000 сомго соода кылып, салык чек тиркемесин көчүрүп алып, лотереяга ээ болуп, анан 1-июлдан баштап 1-июлда ойнотулуп атат. Автоунаа ойнотулуп атат. Ошого катышып, автоунаа утуп алсаңыздар болот. Ар бир точка, соода точкаларынан соода кылганда салык чек талап кылыңыздар. Мындан тышкары кассалык аппаратты колдонуу ишкердик кассалык отчеттордун бүтүндөй комплексин даярдоодон куткарат. Жаңы маалыматтык технологияларды пайдалануу жаатында контролдук кассалык аппараттарды колдонуу бул учурдун талабы. Мамлекет көп жылдар бою майда жана орто бизнесте иштеген жарандарга патенттик системанын эсебинен бутун атырууга мүмкүндүк берди. Бирок учурдагы өзгөрүп туруучу шарттарда салык салуу системасында жана бүтүндөй салык саясатында адекваттуу өзгөртүүлөр талап кылынат. Салык кызматы ар бир субъекти кызмат көрсөтүүдө жана калк менен эсептешүүдө ККМди колдонууга үндөйт. Ушундай ыкмалар менен гана ачык айкын атаандаштык рыногун түзө алабыз. Рахат Бейшелиева, Бексултан Рахатбек уулу, Ындымак Мейманбеков, Талас шаары.